Дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү, өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Мамлекеттик символика, конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдору бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Жогорку Кеңештин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Эгемен Кыргызстандын алгачкы туусу 1992 жылы 5 мартта өкмөт үйүнүн имаратынын үстүнө көтөрүлгөн. Маанилүү мамлекеттик символдун авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыковтар. Биздин мамлекеттик туу кызыл түстөгү кездемеден жасалган. Ортосунда күн алтын түстөгү тегиз тийген 40 нуру менен чагылдырылган. Күндүн алкагында кызыл түс менен кыргыз боз үйүнүн түндүгү тартылган. Туунун кызыл өңү эрдиктин жана кайраттуулуктун символу. Туунун кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун өңүндөй. Алтын түстөгү нурлуу күн бейкуттук менен байлыктын белгиси. Түндүк ата конуштун символу. Кеңири мааниде тынчтыктын символу. Тегерек алкакка бириккен 40 нур байыркы 40 уруу элдин Кыргызстан мамлекетине бириккендигин түшүндүрөт. Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин башка көз карандысыз мамлекеттер сыяктуу эле өзүнүн атрибуттарын иштеп чыкты. 1994 жылы 14 январында ошол кездеги легендарлуу парламент мамлекеттик гербти кабыл алды. Гербтин авторлорунун бири милициянын генерал-майору Садырбек Тубанаев. Ал өзү профессионал сүрөтчү болбогондуктан гербти баштан аяк художник Асейин Абдраев тартып, ал уюштуруу иштери менен алек болгон. Анын айтымында герб боюнча талкуу 2 жылга созулуп, 2000ден ашуун эмгектин арасынан алардын иши тандалып алынган. Гербти иштеп чыгууда биз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн гербтеринин энциклопедиясын иштеп чыктык. Сынактын шартында герб улуттук символдорду Кыргызстан сыймыктанган нерселерди камтышы керектиги көрсөтүлгөн. Биз буга байланыштуу ала тоону коштук. Анда кумтөр темасы актуалдуу болчу. Ошондуктан өзүбүздүн вариантка алтын бөксө тоону коштук. Андан кийин ысык көл, күндүн нурлары кирди. Өлкөдөгү достуктун, тынчтыктын символу катары Манас атабыздын ак шумкарын коштук. Андан кийин герб өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактарын чагылдырышы үчүн капталдарына түштүктө өскөн ак пакта менен түндүктө өскөн буудайды киргиздик. Жогору жагына Кыргыз, төмөн жагына Республикасы деген сөздөрдү жаздык. Жалпы республика боюнча 2234 эскиз келип түшүп, комиссия гербтин 5-өзүн тандап алган. Ал эми сынак жарыяланганда Асейин Абдраев нарындагы сүрөт мектепте иштеген. Ал эми Дубанаев сынакка чогуу катышууну сунуштап, чогуу иштеп баштаган. Алардын Нур 19 аталышындагы эмгегин легендарлуу парламенттеги 350 депутаттын 286сы добуш берген. Герб негизги 4 элементти: ала тоо, ысык көл, ак шумкар жана буудай сабагы менен ак пактаны камтыйт. Гербтеги түстөрдүн саны 4: ак, сары, көк жана күрөң түстөр колдонулган. Кыргызстандын мамлекеттик гербинде канаты жайылган ак шумкар, анын артында тоолор жана көл тартылган. Гербтин четинде буудай сабагы жана пактанын сүрөттөрү берилген. Тоолордун артында күн нуру чачырап турат. Мамлекеттик гербтин жогору жагында Кыргыз, төмөн жагында Республикасы деген жазуулар орун алган. Гербтеги көл ысык көл. Ал өмүрдүн жана энергиянын символу. Күн нуру тийип турган тоолор Кыргыз элинин калпагын элестетет. Гербтеги буудай сабактары менен пактылар Кыргызстандын бүтүндүгүн, биримдигин билдирет. 1992 жылы 18 декабрдагы жыйынында мамлекеттик гимн кабыл алынган. Гимн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен бекитилген. Сөзү Жалил Садыков менен Жабданбай Кулуевке, ал эми музыкасы Насыр Давлесов менен Калый Молдобасановго тагындык.